5 жылга чейинки бул менин каттарым. Мынанын жарымы Ген прокуратурага жазганмын. Жооп кайра эле ошол айланып келет. Мунун жарымы обл прокуратураныкы. Мунун жарымы Кара Суу прокуратурасыныкы. Мынакей Айтыкулов дагы ошол эле, Казаков дагы ошол эле. Мына бир дагы бир оң жооп жок. Прокуратура мыйзамдын үстөмдүгүн, бирдейлигин жана мыйзамдуулукту чыңдоону, инсандын, коомдун жана мамлекеттин мыйзам менен корголгон кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылууга милдеттенген орган экени маалым. Деген менен жогорудагы талаптар сакталбай жатканы эл тарабынан айтылып, арыздаттануу токтобой келет. Бүгүн дагы Ош облустук прокуратурасынын алдына 30га жакын тургундар чогулуп, аталган мекеменин кызматкерлерин толугу менен жумуштан кетүүсүн талап кылышты. Бұл жерге прокуратураға түшкен адам же камалып чыгып атат, же пул берип чыгып атат, турчу. Шуну бул эми прокуратураны чындыгында весь коллективдин жок кылыш керек бул жердечи. Пускай булар дагы жоопкерчиликке тартылышы концерт качан чындык болот, бучу. Ыйлабаган прокуратуранын аркасынан ыйлабаган адам болот. Бардык кылмышка тумшуктарын тыгат, бардыгын кырышабайт кылып атат, каракчыларды кырышабайт кылып атат буларчы. Болду деп буларды алмаштырыш керек, же жоготуш керек булар дечи. Эл наразы. Жабырлануучуларды адам катарына да көрүшпөйт. Себебинде биз бербейбиз да булар. Барды келгендердин бардыгы акча менен келишет экен жумушка. Кызмат акысын бүт сатып алып келишет экен да, кайра элден чыгарышат экен. Ошондук үчүн бизде эч кандай жабырлануучулардын сөзү эч ким сөз сүйлөбөй атат. Ошондук үчүн менин талабым Ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаковду жумуштан кетүүсүн мен талап кыламын. Себебине биздин ишибизде ушул Өмүрзаков, Сүйүн Өмүрзаковдун кызыкчылыгы болгон үчүн эч кандай жылышы жок турат. Бул себебинен Оштун бүт органдардын үстүн украттыр экен. Багыл кара зам министр украттыр боло турса, анан кийин кайсы тергөөчү келип биздин ишибизди бүтүрө калат эле. Ошон үчүн менин талабым ушул Сүйүн Өмүрзаковдун жумуштан четтетилсин деп талап кылып чыктым. Прокуратураларды жаамат менен иллюстрация болсун. Наразычылыкка чыккандардын ар биринин жеке маселелери бар. Арты 6 жылдан бери акыйкат таппадык деп Ош облустук прокуратурасынын кызматкерлери Бөкөнбай Казаков жана Сүйүн Мамыровду күнөөлөп имараттын алдына эл менен жолугушууга чакырышты. Бир прокурор айниктен карап коюп атат. Бизге эшке чыгып неге бизди эл менен жолукпайт? Биздин талабыбыз прокурор чыксын бери. Чыксын, жооп берсин. Чыксын бери отуруп. Şu karapayım elin jolundan Biz ara günde biliriz, ara günde biliriz. Malokot ayrı kalı oturan. Çıksın, çıkıp cevap versin. Kitra, bizim başımızda İsviye'de sırada kitra denemez. Çıksın, prokurorlar çıksın bir yakın. Bizim talabımız, eğer eskiden buna şuntu men kişine dağdama kılıp ketем, mana bu altı opar kirgenden beri mana Karasu'da çoğun razboy oldu. Açıldı mı açılgan yok. Kança razboylar oldu. Hiç açılan yok, açılmaydı bunlar. Sebep bulardın başında Mamurov okşaş prokurorlar tursa açılmaydı. Eski bular ketiş gerek. Ketiş gerek. Көтпөй жогоруда ататалып жаткан Сүйүн Мамыров эмге көргүгө чыкканы, Бөкөнбай Казаков жумушта жок экен айтылды. Бул тууралуу Ош облусунун изин суутпай издөө жана тергөөнү көзөмөлдөө бөлүм башчысы билдирип, эл тарабынан коюлуп жаткан суроолорго жооп берди. Жакшы жүрүп атат деп айта алам. Себеп дегенде прокуратурага берилген полномочиясы боюнча жазуу түрүндө көрсөтмөлөрдү берип, өз убагында чечимдерин мыйзамдуулугун окуп чыгып, туура эмес болсо бузуп, туура болсо туура деген корутунду түзүлүп, өз убагында тиешелүү чаралар көрүлүп келатат. Жерде кутулуп кетти же башка өтөчү негизи коррупциялык иштерде барбы жокпу? Бизде жок деп айтам. Акчалуулар кутулуп кетет дегенге мен макул эмесмин. Мыйзам чегинде мыйзамдаганда көрсөтүлсө ошол боюнча иш жүргүзүлүп келатат. Жоу бол дежурный сөздөрү болуп атат, каралып атат. Мына письменный ответ берсе деле 10 күн 10 түрлүү арыз жасак деле каралып тиктелип атат, барып атат ушул. Биз бунун жоонун канаттанбайбыз. Биздин талабыбыз ушул. Бардыбыз кетсин, же кетсин, же болбосо биз ачкачылардын жооначы. Жөө жүрөбүз. Ош облустук прокуратурасына майнаптуу жооп уга албаган тургундар өлкө башчысы Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасашты. Эгер айтылган талаптар аткарылбаса, ачкачылык жарыялай турганын белгилешти. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош.